Эми сахнага Алтын комуз байгесин ыйгаруу үчүн Алтын комуз байгесинин калыстар тобунун төрагасы Ниязбек Айбашев агайыбызды чакырайын. Ак таңдайдын Алтын комуз байгесине кайсы акыныбыз татыды болду экен, байкайлы. Ағайын туғандар, бүгін абдан жақсы күн. Ушул күндө аябай күттүк эле. Сиздерге келип, ушул жерде күбө болуп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, Исаевке анын Интерньюстун ушул билим айтыш долбооруну уюштурган кишилерге барына ыраазычылык билдирип коелу. Акындардын медиа сабаттуулугуну дагы көтөрүүдө бул кишилердин аябай чоң ийгилиги болду. Эми кыргыздын практикасында чындыгын айтканда ушул биринчи жолу болуп атат. Эми мындан ары дагы ушу Интерньюс ишканасында чоң ийгиликтерди каалайбыз, дагы акындарды барктап ушу көтөрүп тура берсин. Эми Алтын комуз боюнча, да, действительно Алтын комуз мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул Алтын комуз азыр бүгүн 3-чү жолу акындарга берилип атат. Биринчисини Козгеев деген акыныбыз утуп алган 2015-жылы. Былтыр Баян Акматов утуп алды Гран-приге. Мына быйыл эми Кудай кааласа азыр объявить этебиз. Азыр могу жюрилердин составы менен баары менен кеңештик. Азыр ким утуп алышын. Эми өзүңүздөр билгендей, бул комуз, бул улуттун сыймыгы. Биз эмне менен мындай бактыбыз, нарттыбыз. Биринчи, конечно, элибиз менен. Экинчи, манасыбыз менен. Үчүнчү, комузубуз менен. Ушу комузду дагы даңазолоо үчүн, дагы барктоо үчүн, ушу кыргызга, келечегибизге, жаш муундарга мотивация болуш үчүн, акындардыга дагы мотивация болуш үчүн ушундай кылып туруп комузду алтынга бөлөп чыгып атабыз. Эми бул кандайча жаралып калды? Алтын комузду 2015-жылы биринчи очерет биринчиден болуп туруп Абдуали Акимбеков, мына Актаңдай фондунун төрагасы Абдуали Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ушу жигит экөөбүз баштадык. Ана бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу бердик. Бир комузду, Алтын комузду Ош тарыхый улуттук музейге бердик былтыр. Быйыл кечээ күнү 12 август күнү улуттук тарых музейине Бишкекке тапшырдык дагы бир комузду. Ал жерде эми мына баары кирген адамдар кыргызстандыктар жана чет элден дагы абдан көп адамдар келет экен. Эми ошолор дагы кыргыздар ушу өзүнүн улуттук инструментини, аспабын аябай жакшы бактайт экен деген ойдо калат го деген ойдобуз. Эми дагы бир айта турган сөз, биздин акындар баары бүгүнкү катышпаган дагы чоң абдан сыйлуу, урматтуу, кыйын акындарыбыз бар. Бирок ошонун ичинен мына бүгүнкү катышкан акындардын ичинен бир акынды тандап алдык. Ошол кишинин атын айтардын алдынан дагы бир айтар сөзүбүз бар. Актаңдай фондуну ачып, Абдуали Акимбеков көп жылдан бери эмгектенип атат. РТР телеканалында өзүнүн передачасы болот ар дайым ар жума сайын. Барыңыздар бул кишини жакшы билесиздер. Кыргыздын улуттук аспабы, комузду, айтышты ар дайым ушинтип даңазалап жүрөт.
ушул кишиге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Рахмет. Могу калыстар тобу менен сүйлөштүк. Кийинки айтышка ушунчалык чоң эмгеги барлыгы үчүн кийинки айтышка эмгегини баалап туруп, ал кишиге дагы алтын комузду биз тартуулайлы деп чечтик. Анан бүгүнкү алтын комуздун жеңүүчүсү Калыстар тобунун чечими менен Жылдызбек Төрөканов деген жигит алды. Урматтуу туугандар, бул алтын комуздан дагы өтөр биздин алтындай элибиз бар. Аны биз абдан жакшы билебиз. Бирок бул алтын комуз дагы жөндөн жаралып калган жок. Могул алтын таза алтын. Кепилер кандай деп ойлоп калбасын, башкача ойлоп калбасын. Италиядан алдырдык. Мына азыр жана акындар айтып кетпедиби? Кумтөрдүн алтын неме алып атсыңарбы депчи. Жок. Бүгүнкү күнгө чейин мына кечирип коесуздар, эми эл билет да эми. Бардык президенттерибиз ошо кумтөрдүн жетекчилерине, чет өлкөлүк адамдарга алданып келди. Ошолорго көп алтындарыбыз сыртка чыгып кетип калды. Кыска кайры. Анан биздин могул президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго рахмат айтабыз. Ушул киши азыр мына кумтөрдүн алтынын алып калды. Мен бул сөздөн эмнен айткым келет? Бул алтынды башкалар мисалы үчүн сыртка чыгарган болсо, биз азыр алтынды алып келип туруп өзүбүздүн акындарга берип атабыз. Эң сонун тартуулап коелу келиңиз анда. Анан улуу залкар Болот Шамшиев 2015-жылы айткан: урматтуу кыргыз элим, ушул алтын комуз Кудай кааласа дейт, кийин барып туруп Голливуддун Оскар номинациясынан дагы бийик болот деп айткан. Кудайга шүгүр, барган сайын алтын комузубуз кадыр барк алып атат. Улуу комузчуларга берип атабыз. Эми Жылдызбек, Айтканыңыз келсин. Жылдызбек, эми сага ийгиликтер, ден соолугуң чың болсун. Алтын комузду үйүңдүн төрүнө барып илип койгондагын ар дайым мындай чоң айтыштарга алтын комузуңду алып келип туруп ойноп тур. Рахмет, сыйлыктар көп болсун. Көпчүлүк элимден бери бүгүн көтөрүлөр баркында. Жайлаган элди көргөндө жазыла түштү жарпында. Эң негизгисиң ушундай эсендик болсун калкында. Алтын комуз бул сыймык, эң негизгиси калайык алтын сөз калсын артында. Сыйлык болсун, ырашыл билдирелим.